Ааламга жол айылдан башталат. Мен чоң максат кыялыма жетиш үчүн ушул кичинекей айылда окуп билим алып, жашоого болгон көз карашым калыптанган. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр билгендей, мен Таиландка барганда дагы сиздерге YouTube каналыма коздуктарды көрсөткөнгө аракет кылам, чагылдырып, бир аз болсо да жашоомдон кыска өзүндүлөрдү сиздер менен бөлүшүп келем. Бүгүн болсо сиздерге бир ачык, бир маек кылгым келип атат. Себеби мен кичинекей кезимде ушундай кооз жерде төрөлүп, кооз жерде чоңойгонмун. Бүгүн ушул кооз жерлерди, мен суу ичкен булактарды, мен терген жаңактарды, мен терген отундарды сиздер менен бүгүн бөлүшөм. Мен кичинекей кезимде эле аябай отун тергенге, ушундай айылда чоңойгонум үчүн ушундай нерселерге аябай кызыкчумун. Бул болсо биздин 3-үйүбүз болуш керек. Заргер айылы боюнча. Мен кичинекей кезимде, ал тиникке көрүнүп турат го. Тиникке көрүнүп турган үйдү атам салган. Ал азыр башка үй салып коюптур, мурун башка болчу. Ошол жердеги биздин үйүбүз болчу. Мен эң кичинекей кезимде ошол жерде. Анан мынал кызыл тиникке турган, бул менин чоң атамдын үйү болчу. Көп бала чак учурум ушул үйдө өттү десем болот. Себеби бияка аябай көп келчүбүз. Андан кийин атам кайсы жылдар экен эсимде жок. Дагы бир үй салган. Ал бул неменин тонун наркы бетинде десем болот. Ал жакта дагы бир убактылуу канча жыл экен жашаганбыз. Кийин бул жердин бардыгы чоң атам ушул жакка келгиле деп, анан ушул жактан ушул үйдү салган. Бул үйдү салганда мен уже турмушка чыгып кеткен болчумун. Бул үйдө көп эле жашаган жокмун, бирок келип турчумун. Азыр болсо бул жакта жашабайбыз. Бул жакта жашаганга негизи болбойт деп бизге жер берген. Кайсы жагы эле Шыгылып ошол центр жактан жер берилген. Азыр биз ошол жакта жашайбыз. Кээде ийгиликке жетүү үчүн чоң шаарларга барууга туура келет. Бирок ошол чоң шаарга барып, ийгилик жаратуу үчүн ушул кичинекей айылда чоң нерселерди кыялданып, мен да ушул жерде жүргөндө аябай чоң бир бизнесмен боломун деп аябай кыялданчумун. Билбейм, негедир мен башкача жашагым келчү, башкача жашоомду башкача көз караш менен карачумун. Анан айланамдагы адамдардын ою деле анчалык деле мага маанилүү эмес болчу. Мен ички дүйнөмдө чындап өзүмдүн жашоомду башкача көрчүмүн. Кантип болбой калат, анан болбойсочу, анан мындай болсочу деп эч качан кайгырып, ага убакыт бөлгөн эмесмин. Кичинекей кадамдар менен, кичинекей аракеттер менен ар дайым аракет кылдым. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн айтат го, баягы айылдан чыган кыйындар аябай көп. Себеби айылда жүргөндө ошол нерселерди кыялданганга, эч нерсени ойлонбой жашаганга бир өзгөчө сонун. Азыр жакшы моменттерди да сиздерге алдыда айтып атам. Бул гүлдөрдүн бардыгын атам эккен болуш керек. Атам эккен. Азыр каралбай калса деле ушинтип өсүптүр. Азыр эч ким жашабаган үчүн ушундай болуп калды, бирок мурда мына жерлердин бардыгы таптаза болчу. Мына жакта апам тамак жасачу, очокто. Азыр ал очоктор да жок экен. Анан мынаны атам качан эккен дагы эсимде жок. Ушул чоңоюптур аябай. Мен бир келгенимде кичинекей болчу.
Мынантип азыр аябай сонун болуп чоңоюптур. Кичинекей кезибизде ушундай гүлдөр менен ойноп чоңойдук. Кимдин эсинде болсо жазып коюңуздар комментарийге. Мынтип ойнойт белеңиздер сиздер дагы. Аябай бизде сонун кыпкызыл роза гүлдөр өсчү. Ошондон чогултуп үйгө көтөрүп келчүбүз. Аябай сонун отун терчүбүз. Мен отун түгөнгөн сайын эле переживать этип, курук отун аябай көп ташычумун кичинекей кезимде. Неге экенин билбейм. Отун эле алып келе берчүмүн. Зериксем эле мен отунга кеттим деп эшекти минип алып отунга барат элем. Эшек жок болуп калса жөн деле барып отунду терип, мындай кылып кулач кылып байлап, анда дагы мындай алыма карабайчы чоң кылып байлап алат элем дагы, анан кийин башыма бирдемени коюп туруп, же жемпирими бирдемени коюп туруп, анан кийин сиңдиме коюп кой башыма деп койдуруп алып, ушинтип мынантип көтөрүп алып үйгө ташый берчүмүн. Неге экенин билбейм. Азыр ойлосом, азыркы балдар андай эмес. Азыркы балдар иши деле жок. Мен ошол кезде эле билбейм, негедир отун түгөнүп калса, эмне жагат дейт экенмин, же отун эле ташый берчүмүн үйгө. Ушундай адатым бар болчу. Ükalarimdi да заставлять этет элем, баскалар менен барасыңар деп. Азыр эми атамдар центрдакта жашашат. Бирок ошол Россияда жүрсөм деле атаман отун жөнүндө сурай берем. Отунуңар барбы? Кышта эмнени жагайын деп атасыңар? Неге отун алып келбедиңер жайы менен жүрүп депчи. Анан ушундай Россияда отуруп, ушул тезирээк айылга барып, атама отунду алып келип берип коюп кетсем экен деп, ушинтип неме кыла берем да, дагы деле отун ташыгым келе берет. Шашлыкка барганда да араса отундарды көрүп калсам, ушуларды ташыш керек деп берем да. Мен үйдөн эң чоң болчумун. Менден кичинекейлер болчу да, сиңдим, иним, эки иним. Алар мен не десем ошону угуп, мен менен кошо болчу да. Жүрүң кеттик отунга десек отунга кеттик. Жүрүң бул жака барабыз десек бул жака кеттик болчу да, ушундай болчу. Эми азыр мен өзүмдүн балдарымды деле көрүп атам, чоңоюп аткандарын. Алардын өздөрүнүн мнениясын угуп, кээде туруп чоң балама кээде секин акыл үйрөтүп коем. Мен мындайт болчумун, мен мынтет болчумун деп. Сиздер кандай, сиздерде кандай? Ошондой мурдагы жаш кезимдеги ошо эстесем, мен баардыгын башкарчумун. Өзүм бир туугандарым жүр мындай кыл, тигиндей кыл, мындай кылабыз деп айтып, ошол өзүмдүн немелеримди, пландарымды аткарчумун да. Азыр болсо, мисалы, балдарыбыз деле чоңоюп атат, алардын өзүбүздүн кичинекей кезибиздегилерин салыштырабыз, бирок азыр башкачараак. Билбейм, силер кандай? Силерде кандай? Көрүнөбү экен анал? Неме? Үй көрүнөбү экен? Азыр эч ким жашабай бузулуп кетти. Ушул менин чоң атамдын үйү болчу. Раматылык чоң атам өтүп кетти. Мына алмалардын баардыгын ошо чоң атам эккен. Алмалар да кыйылып кеткенби? Мына жерде алмалар аябай көп болчу. Небереси канча биринчи класска бар электе эгип, биринчи класска барганда алма пышып калат экен деп аябай сүйүнгөн. Анан неме семечка экчүбүз ал кезде. Семечка аябай көп алып келип, машина менен алдыга неме үйүп төгүп койчу. Отуруп алып раса семечка кагат болчук. Өчүрт менен туруп алып ырдайт элек, жездемдер келет эле. Союз жездемдер, Айнур жездемдер келет эле, ошол жерде раса ырдап семечка кагат элек. Ошол жерде баарыбыз катар отуруп алып. Ушундай сонун күндөр өткөн. Балачак күндөрдү эске алып, өзгөчө сезимдер менен сапарыбызды мен суу ичкен булакты көздөй уланттык.
Бул жер Семент булак деп аталат. Суусунун дамы эми өзгөчө. Муздактыгын айтпай эле коеюн. Бул жер Шри-Ланка эмес, бул жер Кыргызстан, Заргер айылынын Семент булак деген жери. Бул жерде менин ата-энем ушул жака жайлоого чыгышчу, картошка эгишчү. Менин балдарым да ушул жерлерге келген. Ошон үчүн ушул жакты аябай жакшы көрөм. Негизи Шри-Ланкага барганда, Шри-Ланкадагы кудду ошого окшогон ушундай почти бирдей ушундай жер болчу. Негедир Шри-Ланканы сиздерге тартып көрсөтпөй калыптырмын. Көбүнчө эле Таиландты көрсөттүм. Негизи көп жерлерге бардым. Кийимиңиздер Шахмарданга барган болсоңор, жазыңыздар. Шахмардандагы аябай кооз жер го, аябай сонун. Өзгөндүн Заргер айылы дагы ушундай аябай кооз. Биз дагы көп жерлерине бара албай калдык, себеби машина чыкпагандыгына байланыштуу. Жаңак бизде аябай көп. Жаңак, итмурут, жайлообуз өзгөчө сонун, чүкүрү, кымыздык өсөт. Ушундай сонун керемет жерде туруп сиздер менен бүгүн өзүмдүн чоңойгон айылымды көрсөтүп берип атам. Көрсөтүүдө максатым эмне? Ушундай жаратылышты көрүп, ушудан суктанып, ушудан энергия алам. Мен жаратылыштан энергия алам деп айтып өтпөдүмбү? Себеби мен ушундай сонун кооз, ушундай сонун жаратылышта бала чак кезим өткөн ушул жерде. Ошон үчүн ушундай жаратылышты аябай жакшы көрөм. Канчалаган чет жакта жүрбөйлү, канчалаган чоң шаарларда жүрбөйлү, бирок баары бир өзүбүздүн көз алдыбызда кичинекей кезибиздеги чоңойгон жерибиз эч качан элеси кетпейт да. Ушу көпчүлүк азыр экран артында көрүп турган мекендештерибиз, жаштар айрыкча айтышым мүмкүн, мен көп нерсени кыялданам, бирок ушинтип айылда жүрсөм, менин кантип эле кыялдарым орундалсын дешим мүмкүн. Бирок ошол кыялданган нерселериңизди кабыл алып, мага бир күн болбосо ушул нерсе бир күн сөзсүз болот деп, анан болот эле деп койбостон аракет да кылсаңыз, албетте акырындык менен сөзсүз кыялдарыңыз ишке ашат. Кыялданып дегенде мындай да, мисалы жөн эле кээде кыялданып коебуз дагы, анан ал кыялды кабыл албайбыз да. Ал болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи, кантип болуп калсын деп. Бирок андай эмес, негизи мен ушул нерсени кыялдандым, мен ушул нерсени аткара аламын, мен ушул нерсени аткарыш үчүн эмнелерди жасашым керек деген бир өзүңүзгө суроо беришиңиз керек да. Ар бир адамдын ичинде, ички дүйнөсүндө бир сонун сезимдер, анан өзүнүн бир жаккан бир аткарчу миссиясы бар, мисалы. Ошону болгону өнүктүрүш керек. Дайым ошонун үстүнөн иштеш керек. Ошол тармакты тандап, ошол тармакты өнүктүрүп, башкалардан дагы айырмаланып кызмат кылыш керек, мисалы. Азыркы учурда Москва шаарында, Россиянын деги эле 4 шаарында биздин мекендештерге үй алуу кызматын көрсөтүп келем. Ал менин убагында өзүмдүн гана кыялым болчу, үйлүү болуу. Азыркы учурда бир эле өзүмдүн кыялым эмес, үй алам деп кыялданып жүргөн мекендештерибизди дагы кыялын орундатып, үйлүү кылып, Россиянын аймагында кызмат көрсөтүп келем. Ийгилик бул өзү келе турган нерсе эмес, бул ийгиликке көптөгөн аракеттер, талыкпаган эмгектин артынан келе турган нерсе. Ошол эле учурда сен жасап аткан жумушуң туурабы, туура багытта кетип атасыңбы? Мисалы көптөгөн мекендештерибиз бирөөнүн ийгилигин көрүп, бул оңой эле жетип калган, бунун бир таанышы бар деген сыяктуу сын пикирлерди айткандар жок эмес. Бирок көп учурда ошол ийгиликтүү адамдардын жашоосун көрүп, ийгиликтүү адамдардын жашоосуна сын айтып, өзүбүздүн жаратуучу ийгиликтерибизди унутуп калган учурларыбыз дагы болот. Себеби мындай да, ийгиликтүү адамдардын көпчүлүгү сиздерге жакшы жактарын, жакшы ийгиликтерин гана көрсөткүсү келет. Бирок артындагы кыйынчылыктарын, жасаган эмгектерин, уйкусуз түндөрүн эч кимге көрсөтпөйт да. Ошол эле учурда ар бир ийгиликке жетем деген инсан өзүнүн ичиндеги каалоосуна көңүл бөлүш керек, өзү аракеттерди жасаш керек. Ошондо гана өзү каалагандай, өзү ойлогондой ийгиликтерге жете алат. Бирок биз ийгиликти баштабай туруп эле оңой келип калуу жолдорун издегенге аракет кылабыз, же болбосо акчабызды чогултайлы, мен бир жакшы бир бизнес ачам,
бирок биринчи акчамды чогултайын дейсиз. Сиз акчаңызды чогултуп, жанагы бир ойлоп жүргөн бизнесиңизди ачайын десеңиз, ал бизнести уже башка адам давно ачып, иштетип, уже пайдасын уже көрүп жаткан болот. Сизге уже кечигип калган болосуз. Ошон үчүн ар бир нерсени, өзүңүз бир нерсени кыялдандыңызбы, сөзсүз түрдө чоң эмес, акырындык менен баштасаңыз дагы болот дегим келет. Көп учурда биздин мекендештерибиздин, өзүмдүн жакын тааныштарымдын, мисалы, жашоосун өзгөртүүгө бир өзүмдүн салымымды кошкум келет. Кээ бир учурда баарлашууда дагы өзүмдүн ой пикиримди айтамын. Мындай кылсаң кандай болот? Сен буга кызыкчы эмес белең? Балким ушул жөнүндө да бир ойлонуп көрөсүң деген сыяктуу сунуштарды киргизем. Бирок жок, мен буга үйрөнүп калганмын да, эртең менен барам, 1-2 саат иштеп кайра келем, анан кечинде барам, 1-2 саат иштеп келем, мага ушул удобный го, эч кандай башым деле оорубайт дейт. Бирок ошол эле учурда бош убактысын телефондо, инстаграмды көрүп, ар кимдин кыска тарткан видеолорун көрүп отуруп, кыялданган бул туура эмес кыял болуп эсептелет да. Себеби мен да ушундай болсом, мен да ушундай кылсам деген жок, ал туура эмес. Себеби сиздин өзүңүздүн ичиңиздеги жан дүйнөңүз каалап аткан нерсе менен алектенбейсиз, сиз ички дүйнөңүздү укпайсыз, жана өзүңүзгө көңүл бөлбөйсүз. Ар бир адам мисалы мыкты дизайнер болгусу келет, же болбосо мыкты ишкер, ошол эле учурда ошол нерсеге сиз ошол нерселердин баардыгын кабыл алып, мен ушуну жасай алам, мен ушу колумдан келет, мен ушуга татыктуумун, ушул нерсени кылышым керек деп. Анан кээ бир адамдар бар го, максаттары аябай көп, түгөнбөйт, максаттары, идеялары да түгөнбөйт. Байкайсыздарбы, ушундай адамдарды көрөсүздарбы? Бир туруп ар кайсы идеялары менен иштеп, ошондой адамдар негизи жакшы. Себеби максаты көп, алдыга койгон пландары көп, ар бир пландарын өз убагында аткарган адамдар бул жашоодо көбүрөөк ийгиликке жетет. Андыктан мен да каалайт элем ушул айылдан Россияга барганда мекендештерибиз, же болбосо азыркы учурда Россияда иштеп жүргөн мекендештерибиз болсо, мисалы айтайын, повар болуп иштеген мекендештерибиз бар. Эртең менен саат 11ден кечки саат 12ге чейин иштейт. Же болбосо түнкү сменада иштеген мекендештерибиз бар. Бул түнкү сменада иштегенде дагы адам канчалык чарчайт. Анан бизге кайсыл учурда идея келет, ойлойсуз, кайсыл учурда идея келет деп ойлойсуздар. Идея сиз өзүңүзгө убакыт бөлүп, өзүңүздү качан гана баалап, өзүңүздү жакшы көрүп, жакшы сапаттарыңызды өнүктүрүп, азыркы замандын талабына карата окууларды, мисалы, азыр баардыгы сонун болуп калды, сонун окууларды өнүгүп, алдыга карап аракет кыла турган болсоңуз, ар бир биздин мекендештерибиз жакшы ийгиликтерге жетет деп мен чоң ишенимдемин. Андыктан мен YouTube каналыма катталыңыздар, алдыда дагы буюрса жакшы видеолорду сиздер менен бөлүшөм. Айыл жергесинде жашаган инсандар ойлоп калышыңыздар мүмкүн, бизде мүмкүнчүлүк жок, мүмкүнчүлүк бизге келбейт болуш керек деп. Бирок ошол эле учурда адам баласы болгондон кийин сөзсүз биздин жүрөгүбүзгө же болбосо оюбузга бир сонун кыялдар келет. Ал кыялдар бизге жөн гана келбейт. Мисалы, биз ошону аткара алышыбыз үчүн, ошол нерсени ишке ашыра алышыбыз үчүн ошол кыялдарыбыз келет, бирок биз ал кыялдарыбыз менен башкача күрөшүп коебуз. Жок, буну жасай албайсың, бул мүмкүн эмес нерселерди эмнеге кыялданып атасың деп кыялдарыбызды, жолдорубузду жаап коебуз. Ал эми ошол кыялдарыбызды эмне үчүн бизге жөн келген жок, ушуну ойлонуп көрөйүнчү, ушул кыялга жетиш үчүн эмне кылышым керек экен деген бир ойлорду дагы ойлоп көрүшүңүздөрдү сунуштайт элем. Мен болсо бүгүн жаратылыштан дагы өтө чоң энергия алдым, өтө чоң мотивация алдым. Сиздерге дагы мотивация болду деп ишенемин. Андыктан менин YouTube каналыма катталыңыздар.